Жашоо кызыксыз болуп бара жатканда музыка жаралган, музыкадагы жардам бербей баштаганда футбол ойлоп табылган. Арбаңыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр, Кыргызстандагы алгачкы спорттук телеканалда биринчи жолу дерби футбол викторинасы башталууда. Бул берүүнүн алкагында биз футбол көрөрмандарына футбол тууралуу суроолорду берип, мыкты көрөрманды аныктайбыз. Жалпысынан 16 катышуучу, бирок алардын ичинен бирөөсү гана дерби программасынын чемпиону болот. Анда эмесе алгачкы оюнга келген катышуучулар менен тааныштыралы. Тамашоочу актерлор Илдос Аскарбеков жана Мыктыбек Мукаев. Ассаламу алейкум, кандайсыздар? Алейкум ассалам, жакшыбыз, сөзүңөр кандайсыздар? Жакшы, рахмат. Алгач эрежени айтардан мурун таанышып кетели футбол көрөрманы катары. Канча жылдан бери футбол менен көрөрман болуп келесиз? Кайсы командага жан тартасыз? Баштай бериңиз. Баштай берейин. Мен калп айтпасам 2002-жылкы чемпионаттан кийин футболго кызыгуу болуп жаралган, ошол жылдар эсимде. Ошол жылдан бери бир эле оюнчуга көрөрмандык кылгам, Роналдого, бразилец. Апаман сураган футболкасын алдырып көчөдө балдар менен топтоп келгенде Роналдо болуп өзүнчө. Ошо 2002-жылдан бери футболго болгон кызыгуум арта берип, анан меники мындай ар дайым жок болчу. Бир клубка деген же бир мамлекетке байлайтын. Бразилияга жан тартчым, анан 2003 по-моему Реал Мадридке Роналдо өткөндө ошол жылдан баштап Реал Мадридке жан тартып калгам да. Негизинен айта турган болсом, мындай өтө деле кызыгып, ар бир оюнду калтырбай көрбөйм. Результаттарын карап коебуз, жаңылыктарын окуп коебуз, бирок мындай ала келгенде Реал Мадридтин оюндарын сөзсүз түрдө көргөнгө аракет кылам. Демек, Реал Мадридтин көрөрманы экенсиз, кезексиз да? Биз деле ошол командага жан үрөбүз. Мен футболду 2006-жылкы чемпионаттан баштап көрүп баштагам. Анткени биздин айылга телевизор ошол жылы жеткен. Негизи ошо 2006 чемпионат Францияда, Германияда болду эле. Германияда болгон, ошондон баштап көрүп баштагам. Негизи футболисттерден жактырган футболисттер ошо Зубастик, Роналдо деп коет. Бир кезде балдардын баары чачтарын ошондо алдырган. Рональдиньонун оюндары жакчы. Ошолор футболго болгон сүйүүнү күчөткөн футболисттер да. Негизи Реал Мадридке жан үрөйбүз. Демек, түшүнүктүү. Аны эмесе Реалдын көрөрмандардын ортосундагы бүгүн таймаш болот экен. Жалпысынан 7 раундтан турат. Ар бир раундда жеңгенге 1 упай берилет. Эгерде тең чуу болуп калса, анда экөөңүздөргө тең 1 упай. Жыйынтыгында ким көп упай топтосо, ошол чейрек финалга жолдомо алат. Анда эмесе даярсыздарбы? Даярсыз. Анда эмесе кошумча кече суроо, кандай кылабыз, кол көтөрөбүз? Жок, ар бириңиздерге эреже түшүндүрүп беребиз. Анда эмесе биринчи раунд. Анда эмесе биринчи раунд 3 бөлүктөн турат. Жөнөкөй машыгуу деп аталат. Биринчи ушу 3 бөлүктүн экөөсүндө ким жеңсе, ошол тарапка 1 упай берилет. Анда эмесе биринчи бөлүк, азыр биз бир тамга айтабыз. Ошол тамгадан башталган футбол клубтарын айтышыңыздар керек. Алмак салмак. Ким таппай калса, ошол тарап жеңилет. Түшүнүктүү. Анда эмесе азыр сиз Элдос мырзадан баштайлы. Сиздерге берилген тамга Н тамгасы. Н тамгасынан футбол клубтарды айтып баштайбыз. Ньюкасл, Ноттингем Форест, Нюрнберг. Да, кайсы бар Ныдан? Кыргызстанда да бар. Кыргызстанда Нефчи тогда. Россия премьер-лигасында да командалар көп. Нижний Новгород. Мындай десе керек болот. Франция чемпионатында дагы. Нанси. Наполи. Бүт чемпионатта что-то Англияга эле кирип алуу сыяктуу. Болот, Япония, Америкада да командалар бар. Ныдан да кайсы бар эле? Так. Россиядан Альчик айттың, Ноттингем Форест айтылды. Францияны, Италиядан Наполи, дагы кайсы бар? Америкада МЛС'те клубтар бар. МЛС'те? Ал жакты көп көрө бербейбиз. Galaxy-Malaxy'лердин эле билебиз. Ныдан да азыр. Нант айттың, Аймардан Шүкүров ойногон клубтур дейсиз? Ниман. Нью-Йорк Ред Буллс. Нью-Йорк Буллс dedi. Так, Ныдан азыр.
Өзбекстанда да командалар бар. Өзбекстандан ба? А, Жоқ, мен мындан ұтылат кім. аха. Демек, башка вариант жок, э? Жок, Аны мындай жок калдыр. биринчи бөлүктө Элдос мырза жеңишке жетти. Ныгдан дагы Өзбекстанда Навбахор, Насаф, Өзбекстан МЛС'те Red Bull'стан башка Нью-Йорк Сити дегенде өзүнчө клуб бар. Аны эмесе экинчи бөлүккө дароо өтөлү. Бул бөлүктө деле ушундай бир тамга өрөбүз, бирок бул ирет футболчулардын аттарын же фамилияларын айтыңыздар керек. Аны эмесе бул ирет Мыкы мырза баштасын. Т тамгасынан кеттик. Тьерри Анри. Сразу келді. Тиаго Сильва. Таунсен. Терри. Шонтей. Тыдан. Докторов Бахтияр деп салгансың. Реалда дагы бар, жаңы келген, жарым коргоочу Каземиронун ордунда. Чаумини. Чоумени. Тони Кросс. Тони Кросстун абасы. Менхан Гладбахтагы. Жок. Тыдан Томас Миллер. Так. Жаңы ойлонуп атып, ойдон чыгып кеткен да шашайып. Испаниянын белгилүү чабуучусу. Торрес. Тухель. Мурун ойногон алды. Андай да болот, э? Машыктыруучулар деле болот эми футбол. Тухель болсо так. Торрес. Тиаго Сильваны айттым. Ошого эле окшош дагы бир Силвадан фамилиясы башка оюнчу Ливерпулда ойнойт. Тиаго Алькантара. Торбинский. Эстедиң, э? Негизи орусиялык Титов. футболчуларга Пенни Титов Ошо. дагы бар орусиялык футболчулардан. Таку Кубо эле. Таке Кубо. Такефусо Кубо. Тарбинский футболчу билет? Жок. Дмитрий Тарбинский бар, Россиянын Россиянын 2008-деги. кезекчиси. Кыргызстандык футболчулар да бар, бирок билбейт окшойсуздар, э? Кыргызстан курама командасында ойногон легионер оюнчулар бар болчу мурда. Өмүр карабалдар болчу. Аттарыңыз эсте жокпу? Эсте бар. Айтор Соло. О, сиз кезексизде. ТТ. Тего. Тимощук. Тимощук кезексизде. Темирлан Козубаев. Кевин Принц Боятон. А мен кыг айтып алдым мен. Тыга да. Ошо что-то ойлонуп кеттим. Ойлонуп кеттим. Так. Мындай эстеге барган же. Так, подсказка может? Любой клуб. Аргентина курамасында ойногон мурда. Тамиасу. Акыркы 5 секунд берели ойлонууга. 1 2 Утулдум. Аны эмесе эсеп теңелди биринчи раундда чечүүчү үчүнчү бөлүк. Бул жакта бербейбиз. Болгону белгилүү футбол стадиондорун айтышыңыздар керек. Ким таппай калса ошол тарап жеңилет. Бул ирет Элдос мырза сизден баштайлы. Сантьяго Бернабеу. Дөлөн Мурзаков. Камп Ноу. Этихад. Айтып койдуң уже? Эмирейтс стадион. Эмирейтс. Олд Траффорд. Альянс Арена. Давайся. Жана Лестердики кандай эле? Короче. Стадион Лужники. Кинг Пауэр. Лестер. Стадион.
Наполинин стадиону. Диего Армандо Марадонанын атынан. Сан-Сиро. Джузеппе бир нерсе. Миац. Ал деле Сан-Сиро эко бир эле стадион, э? Болгон Интер ойногондо Джузеппе Меацци, Милан ойногондо Сан-Сиро деп аталат. Так. Оштогу стадион. Оштогу стадион билесиз? Сүйүнбаев атындагы. Кезексизде. Так, кайсы команданы айта элекмин? Дордой стадион. Бар да эмне? Дордой стадион. Абдышатан да. Так, Сантьяго Бернабеу кетти. Так, Атлетикону атстайк беле? Жок. Аттың сен айтар мен эстедиң э? Сразу. Мен ага чейин дедик го муну. Бәрдә койдың беле? Ошо мен да эстеп койдум. Так, Россиядагы дагы. Так, Лужники кетти. Россияда толтурат. Сочиде өткөн. Открытие яна. Спартактык, э? Спартактык. ВТБ арена. ЦСКА. Так, эми Краснодарыкын эстеш керек болуп аткандай эле. Краснодар эле, да? Нет, Краснодар эмес, башкача аталат ал. Ахмат арена. Ахмат арена бар. Сила арена. Неме? Метрополи эмнеле? Атлетиконуку. Джузеппе Метрополи или что такое? Метрополитен. Уже эсептелинди, э? Так, Англияга эле кайталычы. Эч кандай эмесилер кетти. Мен Олд Траффорд. Олд Траффорд айтылды. Айтылып кетти беле? Олд Траффорд айтылган болсом да. Боруссия Дортмундтук билесизби? Сигмунд, Сигнал. Аттан өчкөр. Бирден карьера. Сигнал Идуна. Сигнал Идуна. Идуна парк. Жарым тапты эсептеп коелу сизге. Спартак арена. Ал открытие болуп кеткен. Открытие болду, э? Арена. Өзгөрүп кетти. Расмий аталышы. Неме? Spotify арена. Барсан казы ошондо аталат да жаңы. Жок, Камп Nou деп айтылган да уже. Жаңы аталып кеткен. Дагы кайсы Россияда? Россияда. Сочидеги. Олимпийский? Жок, башкача аталат. 2004 Олимпиаданын ачылыштары өткөн стадион. Учурда Сочи футбол клубу ойнойт. Бул Олимп арена или как? Жок, башкача аталыш. Сочи 2014? Жок. Армян арена. Дагы кайсылар бар эле? Краснодар, РЖД арена. Локомотивдики. Уэмбли. Уэмбли. Маракана. Маракана. Ацтека. Дагы кайсы? Сони арена. Япониядагы. Сони арена. Сони арена. Текшеріп шығасыз деп қалды. Так. Шенесіз? Иә. Шенесіз? Анда Тошиба арена. Так. Кезек кімде? Сізде? Мен есептеп қойдыңдар ма Тошибаны? Ладно. Так, Ацтека кетті, Маракана кетті. Газпром арена. Газпром арена. Кайсы? Зенит. Зениттики. Анда Петролиум арена, да. Кайрат. Немеси? Алматыдагы Кайраттын аренасы. Кайрат эле деле? Жок, Кайрат эмес, ал башкача аталат. Кандай аталат? Алматы стадионунда элеби? Жок. Астана арена. Кетті Астана арена бар. Так. Кайсы чемпионатты айта элекпиз? Что-то Италияга кача жолубай калдык, э? Италия, Рома Римдеги. Ойлондум, анда эстеп албайтым. Колизей эле болуп калабы деп, бирок андай да эмес болуп атат. Жаңы Катарда чемпионат өттү, ошол жакта стадиондордун. Доха. Стадиондордун аттары эсте барбы? Жок, вообще жок. Ал жакта вообще эсте калбай калды. Да.
той елки ПСЖ-ның нәрсе алып алып келдім да. Шейх Арена. Марсельдики велодром эле болчу беле? Велодром бар стадион. Кезексиз. ПСЖныкы, ПСЖ-ның ичиси албайсың. Марсельдики велодром болса, Олимпик Лион. Олимпийский стадион тогда? Ошондой болот же кандай болот? Лиондуку. Лиондуку билбейт экенмин. Билбесеңер анда Олимпик деп билип алып андан. Так. ЖД. Варианттар барбы же акыркы ойлонууга 5 секунд берели анда. 1, 2, 3, 4, 5. Вариант барбы? Стадиондорго вообще жок экенбиз. Анда эмесе Тилекке каршы бул раундда жалпы 2-1 эсебинде МК мырзага кетти. 1-0 азырынча. Сочидеги стадион Фиш деп аталат. Фиш стадиону 2004-жылы ошо кышкы Олимпиада оюндарынын ачылышы жана жабылышы болгон. Анда эмесе экинчи раундга кезек берели. Экинчи раунд тез гол деп аталат. Бул жакта 30 секунд ичинде болушунча көбүрөөк суроого жооп берүүгө аракет кылыш керек. Суроолор оңой, ошол учурда эки вариант берилет. Эки варианттын бирин тандап алышыңыздар керек. Негизинен буга чейинки раунд боюнча стадиондорду, кайсыл стадиондорго баргансыздар же ошол стадионго барайын деген ниеттер бар? Мен чоң стадиондордон Динамо Киевдин эле стадиондорго. Мен Дордойдукунан чыга элекмин. Төрөн Өмүрзаковдон ары. Бирок могу жайга пландап жаткам. Ошо август айларында Испанияга деп пландап аткам. Ошол эң башкы максат ошо Сантьяго Бернабеуну көрүп, ошо музейин көрүп, Инстаграмды сүрөткө толтуруп, мактанып кайра келип калышым керек деген. Сиздечи, сиз кайсы стадионго? Сизде эле Сантьяго Бернабеу же башка дагы стадиондор барбы? Мен любой эле стадион, мен көбүнчө могу Боруссия Дортмундтун эмесине матчтарына түшкүм келет, анткени аяктын атмосферасы башкача го. Эми буйрганда ошо могу Киев, Динамо Киевдин стадионун көрүп келгенди утпайм, ошол жана Лига чемпион финалына 2-3 күн калганда эле болчу да. Мен учуп кеттим, андан 2 күндөн кийин финал болгондо. Ошондой болуп калганда, эртерээк билгенде башкача пландамакпыз анан. Ошондой сонун чоң стадиондор экен. Европада андан дагы укмуш болуш керек деп ойлойм да. Ошон үчүн жөн эле ошо атмосфераны көрүп, турецкий лиганы көрүп келсек, ал жакта дагы күйөрмандар абдан. Күйөрмандар аябай мындай башкачараак, өзгөчөрөөк дегенде Германияда, анан Турцияда, андан кийин анан Англияда болуш керек. Күйөрмандардын эмеси боюнча. Мушташкым келип атат. Анда эмесе экинчи раундду баштай берейли. Бул ирет МК сизден баштайлы. 30 секунда мен угуп, бияктан деле чыкса болот. Эгер чыкпаса, мен угуп жооп бере берсе. 1, 2, 3 кеттик. Реал Мадрид Испания чемпионатын канча жолу уткан? 35 же 36? 35. 2022-жылы Чемпиондор лигасынын финалы кайсы өлкөдө өткөн? Франция же Италия? Франция. Рауль Чемпиондор лигасында канча гол киргизген? 61 же 71? 71. Бундеслигада канча команда ойнойт? 18 же 20? 18. Наполи клубунун тарыхындагы эң мыкты бомбардир ким? Диего Марадона же Дрис Мертенс? Дрис Мертенс. Европа лигасынын эң көп уткан команда Севилья же Интер? Севилья. Андрей Аршавин кайсы клубда ойногон? Арсенал же Ливерпуль? Арсенал. Убакыт бүттү. Жалпы 7 суроо берилди. 7-өөнө тең туура жооп бердиңиз. Баласың. Анда эмесе кезек Даити команда жөнүндө болот аса суроо. Анда эмесе дайырсызбы? Дайырсыз, э? Анда эмесе 1, 2, 3 кеттик. Даити команда кайсы өлкөнүн чемпионатында ойнойт? Германия же Англия? Германия. Италия канча жолу дүйнө чемпиону болгон? 4 жолу же 3 жолу? 4. Англия премьер лигасынын тарыхындагы эң мыкты бомбардир Уэйн Руни же Алан Шерер? Руни. 2012-жылы Европа чемпионатынын негизги баскычында канча мамлекет катышкан? 24 же 16? 16. Golden Boy сыйлыгын 2022-жылы кайсы оюнчу алган? Гави.
Жалпысынан бұл жақта қата кетіріп қалды. Негізінен мені ұқсаңыздар деле болмақ. Жалпысынан сізге 2, 4, 5 сұрау берілді. 5-өнің 4-өсіне тура жооп бердіңіз. Англия премьер лигасының тартындағы мықты бомбардир бұл Алан Шерер 260 гол кіріскен. Анеме Уэйн Руни азырынча 2-ші орында 208 гол кіріскен. Ошол тура эмес болуп калды. Англия премьер лигасынын Алан Шерер. Аны эмесе бул бөлүктө дагы Мыкы мырза жеңди. Азырынча эсеп 2-0, бирок бул башталышы гана, алда дагы топ эсеп 5 раунд бар. Ошондуктан эсепти теңеп кетүүгө мүмкүнчүлүк бар. Буга чейинки суроолордун ичинен кайсынысы сизге түшүнүксүз болуп калды? Так, команданы мен вообще тааныбайт экенмин. Анан эң мыкты бомбардир дегенде мен шашып адашып болдум. Бобби Чарлтон Манчестер Юнайтеддин тарыхында ашканын, чөтө мен Англия премьер лигасынын бомбардир деп элестетип алыпмын. А так Алан Шерер Ньюкаслда канча сезон ойноп, премьер лиганын азыркы учурга чейин бомбардири. А вот 2024 каяқта өтөрүн мен реально эстен чыгып калыптыр. Германияда өтөт. Германияда, бир эле өлкөдө, башка аламандык жок. Жакшы, а то 3-4 бөлүп салып. 2021-жылы ушул 11 мамлекетте өткөн, ар кайсы өлкөлөрдө жана финал Англияда өткөндүгүн билебиз. Мыкы мырза, сизге суроолор кандай, оңой болду же кыйын болду? Мен бунун суроолоруна кирип кетип өзүм күнүп калдым. Кайсылар болду эле меникинде? Реал Мадрид канча жолу чемпион болгон деген. 35 деп айткам, 36 экен. 35. Бардыгы туура болду сизге. 37 суроонун бардыгы туура берилди. Анда эмесе кийинки раунд. Бул раундту VAR деп атаганбыз. Анткени сүрөттөр берилет. Ошол сүрөттөрдөн кайсыл оюнчу экендигин табышыңыздар керек. Сүрөттөрдөн демек кичинекей кездеги сүрөттөрүн беребиз. Негизинен бул раундту Элдос мырза сизден баштайлы. Ар бириңиздерге 2ден сүрөт көрсөтүлөт, ошону табышыңыздар керек. Модрич. Лука Модрич, Анда эмесе дароо туура жообун көрөлү. Бул Лука Модрич. Эми Реал Мадридтин көрман болгондон кийин албетте тааныш керек окшойт. Кийинки суроо сизге жаш баланы айтышыңыз керек. Эгерде тиги улуу адамды тапсаңыз анда 2 упай берилет. Неге буга Модрич, мага бул деген. Варианттар барбы? Жок, ошо кебетес окшош атат. Просто Гарет Бейл го дейм. Гарет Бейл дейсиз, акыркы вариант. Кулагына караганда. Акыркы вариант. Бул Андреа Пирло, Италия анын дагы бир легендарлуу оюнчусу. Аны эмесе кезек кайрадан Элдос мырза сизде. Рибери. Бул кайсы оюнчу? Франк Рибери. Рибери деп ойлойсуз, Жок, Жок, шрамы көрүнүп атабы көзгө? бул Рамос го дейм, Артка түрдүрүп коесуз. Жок, мен ондан чөтү зрение начар деп койгула. Анда бул аны эмесе кийинки сүрөткө кезек берели. Мыкы мырза, бул сизге ким бул? Бул кайсыл оюнчу? Россия го. Блин. Ким болду экен бул? Варианттар барбы? Подсказка жокпу мындай? Примерно каякта ойнойт? Мындай чемпионатын. Чемпионат Испанияда ойнойт. Чемпионат Испанияда ойносондо. Бул Ракитич. Ракитич. Сизде вариант барбы? Мүмкүн сиздики туура болуп кетсе, сизге упай берилет. На данный момент ойнойбу. Учурда Испанияда ойнойт. Тони Кросс. Тони Кросс экен ошо. Аны эмесе туура жоопту назарыңыздарга салалы. Бул Тони Кросс. Демек, бул бөлүктө дагы Мыкы мырза 2 сүрөттү тапты. Элдос мырза бир гана суроого жооп берип калды. Жалпысынан демек азырынча 3 раундтун жыйынтыгы боюнча эсеп 3-0. Азыр кийинки раунд. Экинчи тайм бар да? Дагы алдыда 4 раунд бар. Биринчи раундту Мыкы утту. Жок, 3-чү раунд болду. Жок, биринчи конкурсту. Биринчи конкурста дагы Мыкы утту да. Азырынча 3-0, 3 раундда тең Мыкы мырза алдыда келе жатат. Вроде таппай калдым дегенде мен уттум го деп турбу. Анча 3-0 десеңиз азыр ойгонуп атпаймынбы? Всё, давайте аны отыграемся.
Кийинки раунд аттарды айтканда. кыргыз футболу тууралуу болот. Негизинен кыргыз футболун көрөсүздөрбү, Кыргызстандын оюндарын көрөсүздөрбү? Көрөбүз. Мен телекаршы көп көрбөйм. Себеп дегенде трансляцияларын таппай каласың, үйдө болбой каласың дегенде жаңылыктардан эле окупай койсоң. Андан эмесе 4-чү раунд биз баштадык. Бул раундда тест түрүндө болот, суроолор берилет, 4 вариант. Экөөңүздөргө тең бирдей, бир убакта жооп берсеңиздер болот. Эң негизгиси туура жооп берүү керек. Негизинен Кыргызстан улуттук курама командасынын келечеги тууралуу кандай баа бересиздер? Буюрса Азия кубогун 24-кө даярданып атабызбы азыр отборго. Жакшы жаштар өсүп келатат. Ошол эле Эрболот Абаев, Алимордон Шукуров, Гүлжигит Алыкулов, анан дагы кошулуп атат Бекназ Галатасарайдан. Ошолор буюрса бир командага келип, мүмкүн өткөндөн кийин ошол жакта жакшы оюн көрсөтүп, как раз ошол жигиттер бышып калган кез болот да. Кеминдик бир байке айткандай, табында болуп турган кезде. Анда эмесе даяр экен, биз баштай берели. Биринчи суроо: Дордой клубу канча жолу Кыргызстандын чемпиону болгон? 11 жолу, 12 жолу, 13 жолу же 14 жолу? 12 жолу. 11 жолу го дейм. Акыркы варианттар. 11 жана 12. Анда эмесе туура жообуна назар жүгүртөлү. Дордой футбол клубу Кыргызстандын эң титулду десек болот, 13 жолу Кыргызстандын чемпиону болгон. Тилекке каршы экөөңүздөрдүкү тең туура эмес. Экинчи суроо: Кыргызстан премьер лигасынын 2022 жылдагы сезонунун эң мыкты бомбардири ким? Атай Жумашев, Элдар Молдожунусов, Эммануэль Ягер жана Эрнис Батырканов. Эммануэль Ягер. Сизде? Мен деле ошону айтайын деп тургам, бирок ким экенин деле көп тааныбайт экенбиз. Аты уже бомбардирге кошуп турат экен да. Демек Ягер. Мыкага коштум. Ягер негизи Атай экөө бирдей гол соккон, Ягердин голевой или ойногон убактысы көп болуп, ошон үчүн Ягерге беришкен да. Туура жоопко назар жүгүртөлү. Чындап эле Атай Жумашев, Элдар Молдожунусов, Эммануэль Ягер үчөөсү тең 14 гол киргизген. Бирок ганалык чабуучу ошол оюн таласында азыраак өткөргөндүгү үчүн мыкты бомбардир болуп табылган. Үчүнчү суроо: Кыргызстан улуттук курама командасынын эң көп гол киргизген оюнчусу. Кыргызстан курама командасынын тарыхындагы мыкты бомбардир ким? Мурзаев. Антон Землянухин, Виталий Люкс, Мирлан Мурзаев же Замир Жумагулов? Мурзаев. Замир Жумагулов. Мурзаев, Сиздин вариант? Замир Жумагулов. Замир Жумагулов деп ойлойсуз. Анда эмесе туура жооп назарыңыздарга салалы. Чындыгында Кыргызстан улуттук курама командасынын эң мыкты бомбардири Мирлан Мурзаев. Анда эмесе 4-чү суроо. Мен Дордойдогу оюндар менен алмашталып. Замир Жумагулов бул Кыргызстан чемпионатында эң көп гол киргизген оюнчу. Аны эми курама үчүн Мирлан Мурзаев киргизген. Александр Кристинин канчанчы жылы улуттук кураманын башкы машыктыруучусу болгон? 2013, 2014, 2015 же 2016? 2014. 2014. Сизде кандай? 2015. 2015, Анда эмесе туура жоопко дароо өтө берели. Александр Кристинин 2014 жылы Кыргызстан улуттук курама командасынын башкы машыктыруучусу болуп келген. Ага чейин Нефтчик командасында машыктыруучу болуп, ошол команданы чемпион кылганга жетишкен. Акыркы 5-чи раунд, 5-чи суроо: Азамат Байматов кайсы өлкөдө ойногон эмес? Латвия, Эстония, Бахрейн же Малайзия? Эстония. Ой. Аттың өчкөр Бахрейн. Эстонияда ойногон эмес. Латвияда ойногон, Лига чемпионов ошо чыккан ошол команда болчу. Бахрейнде ойногон, Малайзияда ойноп келди былтыр эле. Эстония. Туура, өзүм жаңылып. Демек Эстония сиздин вариант. Сиздики? Эстонияда. Жок, ошо Латвия менен Эстонияны айтып алдым. Бахрейнге да Малайзиядан кийин Бахрейнде ойноп келди. Ага чейин Латвияда ойноду. Эми как ойноду? 5-6 матч. А вот Эстонияда ойнойт болчу. Демек туура жоопту назарга жүгүртөлү.
Ооба, чындыгында эле Эстонияда ойногон эмес. Жалпысынан бул раундда дээрлик биринчи суроодон башка төртөөнүн тең Элдос мырза жооп берди. Демек, 4-чү раунд Элдос мырзанын пайдасында. Ошентип эсеп 3-1. Камбэк. Алда дагы 3 раунд бар, ошондуктан камбек жаратып алдыга чыгууга мүмкүнчүлүк бар. Негизинен эле Кыргызстан улуттук курама командасы Спартак стадионунда ойундарды өткөргөндө барып күйөрмандык кылган учурлар болобу? Албетте, ар бир оюнун калтырбайбыз, көрөбүз. Айрыкча чемпионат мира, дүйнө чемпионатына алып барып атканда, Азия чемпионатына алып атканда же болгон мындай жакшы бир командалар менен достук беттеш болсо деле барабыз, көрөбүз. Салыштырмалуу кубандырганы биринчи жолу мен эсимде болгон ажиотаж болгондо, Австралия менен ойногондо болгон. Забордон ашып, ызы чыгылып, башаламандык көп болуп дегендей. Ошондон бери футбол маданияты, күйөрмандардын маданияты бир топ жогорулап калды окшойт азыр. Билеттер алдын ала алынып, баары тартипте өтүп атканы кубандырат да. Себеп дегенде ошондон кийин мен көп баргым келбей калган футболчу. Өзүм алган билетимди анан отура албай, анан бияган чаап кетет, бияган тутуп кетет болгондо аябай нааразы болуп келген болчумун. Сизчи? Мен деле ошо колдон келишинче биздин курама команданын оюндарына барганга аракет кылабыз. Ал эми ички чемпионаттан мисалы аябай мындай топовый оюндар болуп калат. Алай менен Дордой, Абдышата менен Алга дегендейчи, мындай алдыда келаткан жакшы оюн көрсөтүп аткан командалардын оюндарын ошол эле өйдө жакта физкультурный стадионунда же болбосо Дордойдукунда кээде кантка барып көрүп калган оюндар болот. Ошон үчүн жана Кыргыз премьер-лига боюнча суроолордо мындай көп такалган жокпуз да. Анткени каналдарына катталганбыз, жазылганбыз, окуйбуз, карайбыз. Кызыгуу бар да ал жакачы. Түшүнүктүү. Аны эмесе кийинки 5-чи раунд трансферлер деп аталат. Азыр футбол клубтардын сүрөттөрүн жарыялайбыз. Ошол карьерасында ошол футбол клубтарда ойногондо ошол оюнчуну табышыбыз керек. Оюнчуну табышыңыздар керек. Мисалы, хронологиясы керек болот. 3 сүрөт болот же 4 сүрөт болот. Жалаң футбол клубтардын эмблемалары биринчи жайгашкан клуб демек ошол командада карьерасын баштаган. Ал эми акыркы сүрөт бул ошол карьерасын учурда ойноп жаткан болот да. Негизинен мына кышкы трансфердик терезе жакын деле болду. Кайсыл трансфер сиздерди мындай таң калтырды? Челсинин бүт эле трансфери таң калтырды. Меники таң калтырган эмес, вообще 1,5 айдык депрессияга батырып ийген бул албетте Роналдонун трансфери болду. Себеби мынчалык чоң гигант адамды анан Сауд Арабиясына ойноп калышын вообще күткөн эмесмин. Себеби маркетингдик ход менен деле толуктура клубтар, тот же самый ПСЖ деле мисалы билбейм тигилер менен кантип макулдашмак, бирок Роналдо менен Мессини бир командага бириктирген бул миллиард деген адамдардын кыялы болуш керек болчу. Ошону менен эле канча пайда табышмак деген ойдо мен негедир ичимен тургам да. Же Реалга кайтып келет, жомоктогодай болот, же болбосо ПСЖга бирден көп Месси экөөнү бирден көп батырып көрүшөт. Бир жыл аягына чейин ишенген жоксуз. Аягына чейин ишенген жок. Аль Насрга өттү деп туруп сүрөттөрү чыга баштаганда болбосо жаңы үйлөнгөнсүң, уганып жүрүшүң керек. 2 күн үйдөн настроениям түшүп, не дешимди биле албай эле отуруп калдым анан. Бул акыркы 10-15 жылдан бери эле рекордтор, Неймардын ПСЖга өткөнү тиги булар эчтеке эмес. Вот Роналдонун Аль Насрга кетип калганы азырга чейин шок кылат мени. Негизи Роналдунун бардык фанаттары эле шок болду окшойт. Дароо жаңы жылдын башында ушундай жаңылык болду. Сиздечи Роналдуга кандай негизи мамиле? Фанатысызбы же тескерисинче? Жок, негизи Роналдон деле, Мессинин деле баарынын оюндарына бирдей карайм. Роналдо Реалда ойногон үчүн Роналдого көбүрөөк жан тартам. Негизи Роналдонун аркасынан ээрчип кеткендерден эмеспиз. Эми трансфер ошондой болду. Чоң рекордторду койду. Буюрса араб чемпионатын азыр канчадан миллиондогон адамдар көрүп атат. Бул деген Роналдонун дагы бир феномен экенин түшүндүрөт. Канчалаган адамдарды футболдун аркасынан эшитип барды ошол жака. Ошол азыркы кездерде көптөгөн телеканалдар ошол араб чемпионатын сатып алып көрсөтүп атышат башка жактаргачы. Бул деген Роналдонун футбол үчүн канчалык чоң фигура экенин далилдей алды дагы жолчу. Чындыгында эле Сауд Арабиянын чемпионаты учурда популярдуулугун арттырып бара жатат тууру болот. Анда эмесе 5-чи раунд даяр экен. Бул ирет Элдос мырза сизден баштайлы. Алгачкы суроо.
Бул Шальке турат, андан кийин Манчестер Сити жана Бавария. Лерой Сане. Лерой Сане. Туура жоопту көрөлү. Туура жоопту экранга чыгарып коелу. Лерой Сане учурда мына Бавариянын катарында мыкты оюндарды көрсөтүп жатат. Учурда Шалькеде карьерасын баштаган, Чемпиондор лигасында ошол жаңылбасам Реал Мадридтин дарбазасына кооз гол киргизгенден кийин көпчүлүк көрөрмандарды өзүнө бурган. Бул сүрөт Мыкы мырза сиз үчүн кайсыл оюнчу? Алгач бул Гронинген, Ван Дейк. Калгандарын айтпай эле таап койдуңуз, Селтикте ойногон, Саутгемптон, андан кийин Ливерпуль. Туура жооп Виржил ван Дейк. Дал ушул Ван Дейктин келиши менен дагы акыркы жылдардагы Ливерпулдун жеңиштери түздөн түз тиешелүү десек туура болот. Аны эмесе кезек кайрадан Илдос мырза сизге үчүнчү суроо. Бул кайсыл оюнчу болушу мүмкүн? Так. Мен билем. Барселона, Челси, Рома жана учурда Лациодо ойнойт экен. Учурда Лацио клубунда ойнойт. Барселонанын тарбиялануучусу, Англияда мына Челсиде дагы ойноп кеткенге жетишкен. Так. Лационун учурдагы бир оюнчуларын тааныйсызбы? Чиро Иммобиле. Болду. Так, ойлондуруп койдуңар. Челсиден кийин Рома, Ромадан кийин Лацио. Так. Бул да ошо Иммобилинин жанындагы вингер оюнчу деп коелу. Бир аз жардамлашып. Барселонада да ойногон, жада калса Стартта да ойногон, тарбиялануучусу. Жок, мен таппай калдым, баш айланып кетти, уже крыша жатай калды. Айтып берейин? Сизде вариант бар, Педро. Бирок упай эсептелинбейт. Педро. Испаниялык оюнчу Педро. Туура жоопту экранга чыгаралы. Чындап эле бул Педро өз учурунда Барселона менен Чемпиондор лигасында уткан 2013 жылдары, 2009 жылы. Аны эмесе акыркы суроо, эгерде ушул суроого жооп бере турган болсоңуз, бул раундда дагы Мыкы мырза жеңишке жетет. Кийинки суроо. Тең болуп калса кандай болуп калат? Кийинки суроо. Азыр эсеп 1-1 да. Буга чейинки экинчи суроону жооп бере албай калды Илдос мырза. Эгерде бул жооп берсеңиз 1 упай аласыз, эгерде жооп бере албасаңыз экөөңүздөргө тең 1ден упай берилет. Бул оюнчуну билем. Бул деген жакында эле немеге Union Берлинге өтө албай калбадыбы? Иско. Демек, туура жоопту көрөлү. Малагадан Реалга келген. Жана учурда өз учурунда укмуштуу күчтүү оюнчулардын бири болчу, бирок тилекке каршы дейли, азыр жумушсуз жүрөт десек туура болот. Аны эмесе 5-раунд жыйынтыкталды. Жалпы эсеп 2-1 эсебинде бул раундда дагы жеңишке Мыкы мырза жетти. Аны эмесе 6-раунд, дароо 6-раундка өтө берели. Бул раундда жөнөкөй, мен бир футболчуну катам, сиздер суроо берүү аркылуу ошол футболчуну табышыңыздар керек. Ким аз суроо менен ошол оюнчуну тапса, жеңүүчү болот. Ошол эле учурда суроолор ооба же жок деген форматта гана болуш керек да. Мисалы, Испанияда ойнойбу, улуттуу германиялыкпы, жана башка деген. Аны эмесе биз 6-раундду баштайбыз. Аны эмесе Мыкы мырза сизден баштайлы. Түшүнүктүү, Аны эмесе биз бир оюнчуну катканбыз. Суроо берип баштай берсеңиз болот. Испанияда ойнойбу? Жок. Мен эле Жок, жалгыз сизге өзүнчө беребиз азыр. Канча? Англияда ойнойбу? Жок. Франция? Жок. Германия? Ооба. Бавариядабы? Ооба. Чабуулчу? Ооба. Неме курама команда Германиябы? Жок. Чабуулчу курама команда Германия эмес болсо Саны, Тамилу, Тианда, Мусиала. Оң жагында ким эле? Курама командасы Португалия эмеспи? Жок. Африка командасында ойнойт. Ооба. Шупа-Мотинг.
Жок. Ким? Алдым окшойт болду. 10 суроо берилди. Тапкан жокмун да мен. Дагы суроо берип табышсаңыз болот. Бул жерде чектелген эмес. Канча суроо берсе. Сенегалда ойнойт. Мане. Ооба. Демек 11 суроо берүү менен таптыңыз. Азыр кезек Илдос мырзада. Эгерде сиз 11ден азыраак суроо берип тапсаңыз, анда жеңишке жетесиз. Аны эмесе даярсызбы? Аны эмесе баштадык. Испанияда ойнойт. Жок. Англияда. Жок. Италия. Жок. Германия? Ооба. Уже 10 суроо кетти деп кой. 4 суроо. Боруссияда. Жок. Баварияда. Ооба. 6 уже. Так. Полузащитник. Жок. Чабуулчу. Ооба. Булуту немец. Ооба. Мюллер. Ооба. Демек туптур 10 суроо дегенде таптыңыз. Бир суроого ашып өтүп, демек 6 раундда Илдос мырза жеңишке жетти. Ошентип эсеп сандары кыскарды. 4-2 алдыда 7 раунд. Жетинчи раундда дагы эрежелерин түшүндүрүп коелу. Бул жакта биз сүрөттөмө беребиз. Ошол сүрөттөмө аркылуу кайсыл оюнчу экендигин табышыңыздар керек. Бул жакта ким аз сүрөттөмө менен тапса, ошол тарапка упай берилет. Биринчи маалымат: 34 жаштагы футболчу учурда Франция чемпионатында ойнойт. Буга чейин Италияда, Испанияда жана Англияда дагы ойноп кеткен. Алекс Санчес. Алекс Санчес. Туп-туура биринчи аракет менен эле табып алды. Чындап таң калтырды. Негизинен Алекс Санчести мындай үйөрманы кыласызбы же? Жок. 34 деген эле түшүндүм. Францияда 34 жаштагылар аз болчу. Демек, дароо биринчи аракет менен тапты. Эми кезек сизде. Эгерде бул раундда жеңилбейм десеңиз, сиз дагы дароо биринчи маалымат менен табышыңыз керек. Кеттик. Аны эмесе кеттик. Учурда 41 жашта карьерасын бүтүргөн, Казакстанда ойноп кеткен. Учурда 41 жашта карьерасын бүтүргөн Андрей Аршавин. Туп-туура. Демек, бул раундда экөөңүздөр тең дароо жооп бердиңиздер. Бул раунддун жыйынтыгында бирден упай берилет. Ошентип, жалпы 5-3 эсебинде Мыкы мырза бүгүн жеңишке жетти. Куттуктайбыз. Аны эмесе экөөңүздөргө тең кайрылалы. Негизинен ушундай форматтагы проекттер негизинен ошо Ктерка спортто негизинен эле жок. Анан кандай экен, кандай кемчиликтер болду? Негизи проект сонун экен. Биз жада калса мындай проектти өзүбүз да ойлонуп жүрүп, бир кездери көбүнө чалганбыз. Список түзүп, кимдер бар деп, ал списокто Мыкыда бар болчу. Ырчылардан, футболго кызыккандар, тамашачылардан деп ачабыз деп жүргөн болчу. Анан ошол бойдон биз YouTube тармагында да иштебей калдык. Анан кече чалгандарда силерге чейин көп эле берүүлөргө чакырам, негеде баргым келе бербейт да. Бул кадылангандык эмес, болгону барганда менден эмне информация ала алышат да, мен өзүм жашоомдо скучный адаммын деп жүрөм да. Менден пайда таппайсыңар, эчтекеңердин рейтингиңерди өстүрүп бербейм же башка кылбайм деп. Анан кече чалганда эле прям кызык болду. Дароо эле макулдугумду бердим. Тем более Мыкы менен дегенде еще жакшы болду. Себептен кайсы бир анча-мынча ырчылар же футболду мындай үстүктөн эле карап койгон адам болсо бир жөн болчу. Мыкы менен таймаш кызык болду. Келдим, жеңилдим. Бирок өзүм таң калып атам. Көрсө көп эле нерсе билет экенмин депчи. Жакшы, формат жакшы. Кээ бир жерлерде мүмкүн башкача өзгөртсө болот. Сөзсүз биз биринчи конок болгонубузга кубанычтабыз. Негизи Элдос айткандай эле мен деле ар жак бир жактарга такыр акыркы кезде барбайм. Анан футбол жөнүндө ушундай викторина болот дегенде өзүмдүн күчүмдү сынап көрөйүн деп мага кээде жагат. Балдар менен жанагындай интеллектуалдык оюндар болуп калат, ошолорго барып катышып турабыз. Ошон үчүн мени текшерген, билимди текшерген ушундай ар кандай викториналар болобу, теле берүүлөр болсо жакшы. Албетте колдойбуз. Алга ийгилик силерге. Чоң рахмат, сиздерге ыраазычылык билдиребиз. Эң негизгиси убактыңыздарды бөлүп бизге келгениңиздер үчүн. Мыкы мырза, сизди куттуктайбыз. Чейрек финалга чыктыңыз. Жогоруда айтып өткөндөй 16 катышуучу. Жалпысынан финалдык бөлүктө буюрса
дерби программасынын кубогу ойнотулат эгерде финалга чейин жетсеңиз. Азырынча сиздерге кичинекей оозда белек даярдап койгонбуз. Чыңгыз Айтматовдун Залкар жазуучубуздун акыркы чыгармаларынын бири тоолор кулаганда. Убактыңыздарды бөлүп окуп коюңуздар. Жана дагы бир жолу чоң рахмат. Кубоктун деле кереги жок ушуга. Силерге чоң рахмат. Ой, рахмат. Буюрса, буну бир гана мен эмес, үйдөгүлөрдүн баарына бирден мындай берип мен окуп бүттүм, сен окуп кой деп тапшырабыз. Дагы бир жолу чоң рахмат сиздерге. Урматтуу көрөрмандар, ушуну менен дерби программасынын биринчи чыгарылышы жыйынтыкталды. Кызматыңыздарда мен Кубан Жумамединов болдум. Кийинки эфирлерден амандашканча сак саламатта калыңыздар.